Датка кемин долбоорундагы тирөөчтөрдү кураштыруу жана аба чуалгаларды тартууга негизинен кытайлыктар тартылган. Алар менен жергиликтүү элдин ортосунда көпүрөлүк милдетти Куштарбек аткарууда. Тагыраак айтканда ал Тилмеч. Кытайлык кыргыз 3 жылдан бери долбоор менен иштейт. Бирок аны өкүндүргөнү Датка кеминдин ишке ашышына кыянаттык жасап, ууру кескилик кылгандар. Уурдап атат, тоноп атат. Бензинибизден бери тоноду, санаркабыздан бери тоноду, уголниктерден бери тоноду, роуду жардам берип атат, роуду жардам берген менен айылдакылар дагы эле цемент, даже арматурадан бери уурдап атат. Бул унаалар болсо былтыр Токтогулдагы тоолордо кар түшкөндө калып калган. Быйыл жумушчулар келишсе темир эле турат. Ичиндеги тетиктерден тарта отургучка чейин жулуп кеткен. Бул болсо Токтогулдун Ташкыя белиндеги тирөөч. Аны былтыр эле бүтүшмөк. Бирок жергиликтүүлөрдүн айрымдары иштеп жаткан аккумуляторду уурдап, техниканы майын куюп кетишкендиктен өз учурунда бүтпөй калган. Быйыл бул жака жабдыктар келгенден кийин гана иш кайра жанданды. Токтогулда дагы тирөөчтөрдү өтө бийик жерлерге жайгаштырууга жана ашуулар аркылуу алып өтүүгө туура келүүдө. Баш аягы аймактагы географиялык жактан өтө оор делген 5-6 белге капчыгайларга коюлду. Бул ашууларда эзели унаа жолу болгон эмес. Кытайлык ишкана алгач тоонун башына жетчү каттамдарды жасап алып, анан тирөөчтөрдү коюуга киришүүдө. Мурда кийин бул жакта жол жок болчу, жалаң гана зоо болчу. Эми болсо ушул тоонун башына бир тирөөчтү салуу үчүн жаңыдан кайра зоолор талкаланып, жаңы жол салынууда. Бир тирөөчтү тоонун башына чыгаруу үчүн бери дегенде 3-4 чакырым жол салынат. Бул жолдор 4000 метр бийиктикке чейин жетип, айрымдары тоонун боору же зоонун кыры аркылуу жасалган. Андан аман-эсен өтүү өтө опурталдуу. Биз буга чейин ушул жака келип иликтеп чыкканбыз. Трос аркылуу теги тоого жетип тирөөчтү койсо болот болчу. Бирок биз кийинкини эске алып, зоону жарып эле жаңы жол жасайлы деп чечтик. Азыр жол жасалган жерге опоранын 2 пайдубалын куюп койдук. Дагы жол ачылса экөөсүн куюп, анан тирөөчтү тургуза баштайбыз. Негизинен тирөөчтөрдү коюудагы оор тилкелер Токтогулда жайгашкан. Жалпысынан аймактагы тоо кыркаларына 191 оор салмактагы тирөөчтөр орнотулат. Гүлнара Касымбекова, Эсентур Абукеев, Коомдук 1 канал, Жалал Абад облусу.